Болотбек, Болотбегим, эмдир карайсың? Тумар Олжобаев Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында иштегенине 15 жыл болду. Ал маянанын аздыгына карабай сүйгөн кесибин алмаштыруу оюна да келген эмес. Апрель айынан баштап жогорулатылган маяны алып жаткан каарманыбыз учурда эмгек өргүүсүндө алып кубанып турган учур. Эмгек маяна көтөрүлгөндөн кийин өргүүнү күтүп, анан быйыл эң биринчи көтөрүлгөн өргүүнү алып чындап өргүүнү өткөрүп келдик десек болот. Өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбыз, жерибиз Нарынга бардык. Үй бүлөбүз менен көлгө бардык. Чынында балдарыбызга бир аз көңүл бурулбай калат. Ошо өргүү учурунда кичине балдарга көңүл буралы, ошолорду ойнотолу. Кыргыз болгондон кийин кыргыздын жерин таанытуу максат. Маданият коомдун руханий турмушу. Ага карабастан бул тармак өлкөдөгү эң аз маяны алган тармактардын катарын толуктап келген. Мындан улам көпчүлүк өнөр адамдары миграцияга кетишсе, айрымдары кесибин алмаштырууга аргасыз болушкан. Бул жолку эмгек акынын 100%га көтөрүлүшү кесипкөй адистерди кайрадан маданият тармагына тартууга өбөлгө түздү. Азыр жаштар эле эмес, мурун айлык аз деп театрдан алыстап кеткендер деле кайрага иштесек деген үмүт менен келип кайрылып аткандар деле бар да, мисалы. Анан жаштардын деле азыр айлыкка көңүлү жакшы эле го дейм, келип иштеш. Жаштарга жакшы эле стимул болду да азыркы көтөрүлгөн айлык. Анан эми суроо талаптар бар, келип иштесек болобу, бизге орун барбы деп ошо жаштардын үмүттөндүргөнү бизди дагы кубандырат да, сүйүндүрөт да. Өлкөбүздө учурда 20 театр иш алып барат. Быйыл көрүүчүлөрдүн театрга болгон кызыгуусу жогору. Өткөн жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 208%га жеткен. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Маалыматка ылайык, апрель айынан баштап 12.064 маданият жана спорт кызматкерлеринин айлыгы 100%га жогорулаган. Маданият кызматкерлеринин айлык акысы боюнча айта кетейин, 12.064 кишиге 6 айдын жыйынтыгында айлык акы көтөрүлдү. Жалпы Маданият министрлигине коротулган акчанын көлөмү 1 миллиард 598 миллион сом. Анын ичинде 1 миллиард 176 миллион сому республикалык бюджеттен каржыланды. 422 миллиону маданият тармагында билим берүү мекемелери үчүн каржыланды. Жалпылай айта кете турган болсок, административдик башкаруу персоналу үчүн 12.500 сомдон орточо 21.000 сомго чейин көтөрүлдү. Техникалык персонал 5.700 сомдон 10.400 сомго чейин көтөрүлдү. Жана бул жерде билим берүү мекемелери бар. Ал жердеги мугалимдердин айлык акысы 14.300 сомдон 25.700 сомго, негизи жалпы орточо айлык акы 6 айдын ичинде көтөрүлдү десек болот. Руханий баалуулуктарды даңазалоого айрыкча маани берилген бул жагдай маданият кызматкерлерине көңүл бурулуп, жакшы шарт түзүлүп жаткандыгы алардын ишмердүүлүгүнө дем берет. 80ден ашуун кызматкер эмгектенген Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын жааматы бир катар маданий ири иш-чараларды өткөрүүгө жетишкен. Биздин театр 6 айлыкты жакшы жыйынтыктадык десек болот. Буга бирден бир себеп биздин ушул Талас облустук мамлекеттик администрациянын толук жардам берүүсү менен, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациялардын жардамы менен быйыл биз гастролдорду уюштурганбыз. Элдер жакшы кабыл алышты. Бул ушул жарлыкты элге жеткирүү боюнча дагы иш жүргүзүлүп атты. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн иш сапары боюнча гастролдук жумушубузду аткардык. Белгилей кетсек, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин карамагында 20 театр, 45 музей, 1000ден ашуун китепкана, 100гө жакын музыкалык окуу жайы бар. Бүгүнкү күндө бул тармакта 20 миңге чукул кызматкер эмгектенет. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.